Жакырчылыкты азайтуу, иш орду менен камсыздоо максатында социалдык контракттын негизинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 000 сомдон берилген. Социалдык жардам алгандар чакан иш баштап, кирешесин көбөйтүүгө камынган. Алардын бири Сузак районунун тургуну Рашида Нурдинжан кызы дагы кийим саткан дүкөн ачкан. Ишкердик Рашиданын үй бүлөсүнүн киреше булагына айланып, айылдыктардын керектөөлөрүн жаба баштаган. Биз айылыбыз базарга алысыраак, келиндер балдар менен барыша албайт. Ошого Кара Суудан таарап келип, көбүрөөк заказ кылышат. Ошолорду алып келип таратып берем. Келиндер өздөрү келип, мандай деп заказ берип келишет. Мен алып келип, ошо көбүрөөк телефондон заказ беришет. Мен алып келип койдум деймин, келип алып кетишет үй бүлөсү менен. Каармандын 2 баласы бар. Чоңу мектепке барат. Жолдошу болсо курулуш тармагында иштеп, күн көрүп келишкен. Мамлекеттин колдоосу менен өзүнүн иш ордун түзүп, кирешесине үй жайын оңдой баштаган. Мен ошо 100 000 алып, Кара Сууга барып, бир айлантырганда ошо 30 000 көрдүм. Бир айда. Кийин дагы айлантырып, дагы 30 000 кылып, пайдасын ошо стройкага кылып, кийин акчасыга дагы табарап келип, ошо акчаны жок кылбай, ошо чоңойтом деген ойдо турам. Долбоордун негизинде каражат айыл өкмөттөн алган социалдык паспорту бар жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Социалдык көмөк алгандардын ишмердүүлүгү боюнча социалдык коргоо башкармалыгынын кызматкерлери 3 жыл мониторинг жүргүзөт. Социалдык келишим түзүлгөндөн кийин 3 айга чейин бул үй бүлөлөр үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышат. Андан кийин алар токтотулат. Биздин кызматкерлер тарабынан ошол социалдык келишимге катышкан үй бүлөлөргө текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Алардын жүргүзүп жаткан иштеринин кандай жүрүп жаткандыгы жөнүндө. Жалпы область боюнча 600 үй бүлөгө, ар бир район шаарга 50ден үй бүлө жакыр аз камсыз болгон үй бүлө тандалып алып, бүгүнкү күндө акча каражаттары которулуп, сертификаттар тапшырылды. Статистиканы караганда 257 эң көп долбоорду ушу мал чарбачылыгында. Мындан сырткары азык-түлүк, ошондой эле соода кызматында, тигүүчүлүк, устачылык, мына шаарларда такси кызматына дагы ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөр долбоор тапшырып, долбоордун негизинде утуп алышты. Аталган долбоор өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинетинин токтомуна ылайык ишке ашырылууда. Анын алкагында 2800 үй бүлөгө республикалык бюджеттен 292 миллион сом бөлүнгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.